Биз Кэти экөөбүз жакын элек. Бирге сейилдеп жүрүп, жыргап. Анчалык кат эмес кызым. Кызыңыз лагерге барат. Сен калайынчы? Неге алыстап кеткенбиз? Ата, жылмайыңыз. Кызым, бул дүйнөнүн камераңсыз деле таанысаң болот. Ата, мен дүйнөнү ушуну менен тааныйм. Бирок Сонун, мен эртең колледжге барам. Мен силер үчүн атайын коштошуу видео тарттым. Кэти менен бул акыркы кечибиз болсо, келгиле 10 секунд бири-бирибиздин көздөрү өскө карайды. Макулбу? Телефонду кой. Азыр. Көз өрмесеңер болот, жөн эле бири-бирибизди көрөлү дейм. Мынакей, көрсөңөр болот. Тамак ичкенде анын арды өчүргүлө. Эмне башыңды ийкеп турасың мага? Мейли, мен барайын. Кой отур, көрүп бүтөйүн. Ата, кеч болуп калды. Мен көргүм келет. Ата, мына ушун үчүн тезирээк кетким келип турат. Кэти. Көрөсүң, баары жакшы болот. Оба. Мунун баары мени аэропортко жеткирүү үчүнбү? Учакка билетиңди кайра тапшырдым. Сени окуу жайыңа жеткиргенче бүт үй бүлө менен өлкөнү кыдырып чыгабыз. Кандай го? Назарыңыздарда жаңы берүү Рик Митчеллди ит менен өбүштүр. Кэти! Ата, унайчын карасаңыз? Кэти! Жаштар, бираз сейилдеп келбейлиби? Азыр эмес, ата. Биздин компаниябыз эң мыкты роботту тартуулайт. Бул жардамчы бот. Силерге сөз беребиз. Алар эч качан чыккычылыкка барышпайт. Папа, бул эмне? Салам, адамдар. Технологиялар козголоң чыгарышты. Роботтар бүт дүйнөнү капташты. Бул кызыктай жандык эмне? Ит, чочко, бөлкө. Биздин үй бүлөбүз аппенди чалыштай. Кол жуганга убакыт жок. Мен өзү эч качан жубаймын. Бул биздин өзгөчөлүгүбүз. Бул менин кызым. Балким келесі одай болгонубуз дүйнөнү куткарат. Кана колуңарды бергиле. Тилимди жалап алды.